Катыштыңыздарбы? Жанагы жер төшөк деген баракчага кирип, ошол жерде кызга сеп ойнотуп атпайбы? Конкурска катышыңыздар. Сонун жер төшөктөр бар экен, ошол жерде ойнотулуп атат. Төркүнүмө баратам дейт, мынча сонун. Мен төркүнүмө барбаганга канча болду? 2 жыл болуп калды окшойт. Кандайсыз эчүү дейт, жакшы, өзүңүз кандайсыз? Эмне кылып атасыздар? Ким эмне иш менен алек болуп атат? Эртең менен турдум. Баарынын курсагын тойгоздум. Үйдү жыйнап, тамак жасап, жуунуп, таранып, эми түз эфирге убакыт ажыраттым. Түркчө түшүнбөйт экем. Жакшы, төркүнүңүзгө баратсаңыз чоң салам айтыңыз. Жакшы эс алып келиңиз, Нерсе болуп кетти. 2 жыл көпкө дейт. Ооба, биз алыстабыз. Мен ата-энем эми Кыргызстанда эмес да. Алыста. Наоборот, алар келбей атышат. Мен дагы көргөнүмө кубанычтамын. Алсеитова 02 дейт. Азаматсыздар. Бүгүнкү маанайыңыздар кандай? Жумушуңуздар жакшы өтсүн. Дайыма могу жакшы маанайыңыздарды дайыма бирдей кармаганга аракет кылыңыздар. Анткени азыркы учурда аябай жакшы маанайда чыгып баратып эле интернеттен бир жаман кабар уксаңыздар, өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, же бир сөзгө эле сразу эле маанайыңыз чөгүп кетет. Айтор могу жаман негативге бат эле жеңилип калабыз. Ошондуктан кандай гана учур болбосун, ким эмне деп атат, кимден сиздин маанайыңызды түшүрүш үчүн кандай сөздөрдү айтып атат, көңүл бурбай эле бирдей потокто кете беришиңиз керек. Негизи могу максаттардын аткарылышы дагы ушул биздин маанайыбызга жараша болот экен. Биздин маанайыбыз канчалык жакшы болгон сайын, биз канчалык позитивный жашаган сайын, настроениябыз канчалык жакшы болгон сайын, максаттарыбыз да ошончолук бат орундалат экен. Кудайга кайрылган ар бир дубабыз дагы ошончолук жакшы бат аткарылат экен, Кээде болбой эле түшүп кетет, кантип көтөрсөк болот дейт. Негизи биз адамбыз го. Пенде деген да адашуучу деген го негизичи. Бүт баардык тараптан идеальный боло албайбыз да. Ошон үчүн күрөшүп жашайбыз. Өзүбүз менен күрөшөбүз, башка айланабызда жакындарыбыз менен күрөшүп жашайбыз. Кантсе дагы жүрөк тандаган нерсени, эмнени каалап атат жүрөгүңүз. Эгерде жүрөгүңүз негативге баткысы келип атса, батышыңыз керек. Эгерде жок, каалап аткан болсоңуз, сразу ошол жерде отказ беришиңиз керек. Жүрөк баардык нерсени чечет. Андан кийин могул адамдын акылы. Адамдардын жаныбарлардан айырмаланып турган эң бир органы бул адамдын акылы. Ошол акылды биз иштете албасак, анда жаныбардан, малдардан айырмабыз жок болуп калат да. Ошондуктан ойлонгонду берген бизге Кудайым, ой жүгүртүүнү берген, ар бир ишти анализдеп, талдап, анан жыйынтык чыгарууну берген. Ошон үчүн негатив жашоо жагып атабы сизге, анда ошол негатив жашоону тандай беришиңиз керек. Эгерде жок, мага жакпайт бул жашоо дейсизби, анда ошол заматта ойлоруңузду өзгөртүп салыңыз. Оюңузду өзгөртсөңүз эле болду, башка нерсе өзгөрө берет. Сиз оюңузду өзгөртсөңүз, оорулардан айыгасыз. Оюңузду өзгөртсөңүз, жашоодогу жамандыктардан, жаман адамдардан алыстайсыз. Бүт баардыгы ошол ойлордон. Анткени 99% оорулардын баардыгы нервтен болот экен дагы. Бир гана могул жаман спид деген оору эмне деп коет? Только удовольствиядан деп коет экен. Ошон үчүн эгерде эме болбосо, могу китеп бар. Ушундай китепти сатып алсаңыздар, как изменить жизнь за 4 недели дейт. 4 жуманын ичинде кантип жашоону өзгөртүш керек. Мен бул китепти
окуп баштадым, баштап бүттүм, уже 1 жыл болуп калды. Ошондо азыр эсиме түшкөнүн айтып берейин. Биринчи жумада аткарып баштадым. Ушунчалык жалкоолугуман арыла албай, мойнум жар бербей, кээде ачам, кээде ачпайм, кээде кызыккан жерим барактап окуп коем. Ошентип олтуруп, бир жумада бир араң эле 4-5 страница окуп турмун да. Андан кийин ушунчалык жашоомдо дагы бир жаман бир окуялар көбөйүп кетти. Анан ошондо эмне кылар алапайым таппай калганда, жана китепти алдым дагы комнатама кирип алып туруп, эч нерсе менен ишим жок. Үйдө жумуштарды да таштадым, башка иштеримди баарын таштадым дагы. Ушул китепке кирип кеттим башым мененчи. Ошондо жанагы негатив жашоо проблемалар да баары эле унутулуп кетти. Айланып тегеренип келип эле ошол проблема, көйгөй, түшүнбөстүк мамилелердин баардыгы күнөө мен өзүмө келип такалды да. Мен өзүмдө экен. Анткени андан мурун эле мен ошол нерсени кандайдыр бир страх менен ойлоп койгон экенмин дагы, өзүм дагы билбейм ал нерсени. Ошол нерсе ишке ашып кетет экен. Мисалы мына кече жакында мен мына кызым коляскага салып алып, көпкө чейин коляскада, көчөдө көп жүрөбүз да. Ошол учурда биздин машинаны дайыма мынтип карап коем да, ушул машинага түндөсү келип эч ким тийбейт бекен, же болбосо могу баллондорун жарып кетпейт бекен деп жаман адамдардан коркуп турам да. Анан ошол учурда эми жаман адамдар болот го түнү, алкаштар болуп калышы мүмкүн. Ошондой бир ойлодум. Андан көп өтпөй эле, где-то бир 10-15 күндөн кийин эле биздин соседний домдо жанагы семейный, жаш семейныйлар экен, урушуп кетиштир дагы. Жана күйөөсү таш ыргытып, аялына карап таш ыргытканда биздин машинага келип терезесин талкалап салды да. Значит, мен бул жерде мен ошол нерсени ойлоп койдум да, кандайдыр бир эме мененчи. Мен дагы бир ушу китептин кереметине ишендим да. Бул бир жагынан эми жамандыкты мен атайын жашоомо чакырган жокмун, бирок мен эксперимент катары, тажрыйба катары дагы алып койдум да жашоомдо. Андан кийин алар төлөп беришти, кечирим сурашты, баары бүттү. Мен ошондо отуруп алып анализ жүргүздүм да. Значит, могу жашообуздагы, айланабызда болуп жаткан адамдардын мамилелери, окуялардын баардыгы, жакшы окуялардагы, жаман окуяларда проблемалардын баардыгы мына биздин өзүбүздүн акылыбыздан, оюбуздан келип чыгат экен. Баардыгы. Кандай гана болбосун. Мен мисалы кээ бирөө мисалы авария болуп кетет, Кудай сактасын. Мен андай нерсени чакырган эмесмин да, мен андай нерсени ойлогон эмесмин дейт. Өзү да адам түшүнбөй калат экен. Кээде мен машинадан баратканда коркуп кетишибиз мүмкүн, ойлоп, кокустан авария болуп кетсе, же болбосо машина келип сүзүп кетсе деген ой, ушундай адамдын ою жаман экен да, учуп кете берет экен каалаган жагына. Ошондо мен ушунчалык таң калдым. Ойлордун күчү ушунчалык күчтүү экен. Дүйнөдөгү кандай гана техникалар өнүгүп атат, компьютерлердин күчтүүлөрүн чыгарып атышат. Алардын бири да мына адамдын мээсине, адамдын оюна тең келе албай атпайбы? Адамдын эс тутумунда чексиз каалаган информацияларды болушунча сактап кала берет мээсине. Бирок биз ошол памятыбызды, мээбизди туура жакка иштете албай атабыз. Бири-бирибизди мисалы дагы мына кече жакында 2 күн болду. Аябай каттуу мына марафон болуп атат. 11-инде марафон уюштуруп атам. Ошол марафонго аябай каттуу даярданып, программаларды түзүп, мен өзүм колдонгон ошол программаларды кагаз бетине түшүрүп, биринчи күн ушул нерсени тартуулайм, экинчи күн ушул нерсени тартуулайм деп жазып олтуруп, анан мына 2-3 күн мурун интернетте бир жаман кабарга ушундай туш болуп калдым да. Мен негизи мондай жаман нерселерди жазбаганга аракет кылам көптөн бери. Ошол жаман комментарийге жаман негатив жазып, дагы кимдир бирөө мага жаман ответ берди. Анда мен өзүм кармай албай калдым да, дагы мен да ответ бердим. Мына ошентип олтуруп, иштерим бүт баары артка кетти да. Жалкоолугум кармады, бүт жашоого интерес калбады. Жанагы айткан сөздөрүн мен унута албай, өзүмчө эле туталанып олтуруп, кыла турган иштерим дагы дайыны жок. Анан ошондон кийин мына ушак, негатив сөздөр, бирөөлөрдүн жашоосун обсуждение кылган, мисалы үчүн сизге жакпаган адамды жөн кое албайсыз го, же күйүкчөлдүк бар да бизде, туурабы, зависть бар. Жок дегенде ошол адамды суктанып турсак дагы жаман жагын көргөнгө, жаман жагын айтып, аны басынтканга аракет кылып турабыз, бизден мындай өйдөдө болбош үчүн. Ошондой сөздөрдү айткан сайын адамдын ички аурасы талкалана берет экен. Адамда мына биополия деп коет, ошолордун баары талкалана берет экен. Адамдын клеткасында ушундай негатив, жаман энергиялар чогула берет экен.
адамдын өң келбети ошол жаман сөзүнө жараша болуп өзгөрө берет экен. Кээ биркилер байкасаңыздар мындай сонун сулуу болуп карыйт мына чоң энелер бар, чоң аталар бар, аябай жагымдуу болуп, жана бетине түшкөн бырыш тырыштары дагы морщиндер да аябай өзүнө жарашып турат, күлүп турат. Мына ошол чоң ата, чоң энелерибизди карасаңыздар бир жаман сүйлөбөйт. Ошондуктан мына биздин өзүбүздүн душманыбыз тилибиз, анан кийин ойлорубуз. Жок дегенде бирөөгө жаман сөз айтпайбыз, мен айтпайм, эч качан сүйлөбөйм десеңиз дагы оюңузда сактап койсоңуз, ошол нерсе өзүңүзгө эле душман болуп кайтып келет. Анткени мына биздин жашообуз зеркальное отражение деп коет. Күзгүдөн сиз өзүңүздү көрүп атасыз да туурабы? Күзгүдөн күлүп карасаңыз, күлүп карайт күзгү. Ыйлап карасаңыз, ыйлап карайт. Ошондой эле могу жашоого дагы бирөөгө каргыш айтсаңыз дагы ошол оозуңуздан чыгып, жогоруда асманда зеркальный эме турат. Бар экен да, мына окумуштуулар айтат. Ошол нерсе жогоруга барып чагылышып, кайра келип өзүңүздүн башыңызга тиет экен. Ошону карма деп коет, адамдын кармасы. Адамдын кармасы бул, мисалы, азыркы күндө сиз эмне менен алексиз, ошол нерсе кийин жашооңузга мөмөсүн бере турган нерсе менен алектенишиңиз керек. Биз мисалы эгин эгип атканда пияз эгебизби, жүгөр эгебизби, картошка эгебизби, ошолорду билип туруп, түшүмүнөн үмүт кылып анан кийин эгебиз да туурабы? Мисалы картошка эксек, күзүндөсү пияз жыйнап албайбыз, сабиз жыйнап албайбыз. Ошол эмне эксек ошону алабыз да. Ошол сыңарында эле азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз, кийин убакыт өткөндөн кийин ошол нерсенин түшүмүн жыйнап аласыз. Бул адамдын кармасы. Эмнени жашооңузга жыйнап атасыз? Мисалы адамдар төрөлгөндө бүт баардык күнөөсүз, апакай болуп таптаза болуп төрөлөт. Анан эми мисалга келтирип айтсак, бир таптаза банка бар. Кудай ошону бизге банка таптаза жып-жылтырак болуп турат. Ошол банканы ар бир адамга берет экен дагы. Эмне менен толтурсаң өзүңдүн ишиң, бул сенин тандооң, бул сенин каалооң дейт экен да. Ошонун ичин биз жагымдуу, приятный нерселер менен толтурабызбы, жакшы нерселер менен, жакшы бактылуу көз ирмемдер менен толтурабызбы, бул биздин колубузда экен. Бул биздин тандообуз. Эгерде сиз бирөөнүн жашоосун ушак менен өткөрүп атасызбы, бирөөлөрдү мындай көрө албастык менен кылып атасызбы, же болбосо уруш талаш менен өткөрүп атасызбы, бул сиздин тандооңуз. Кудай ошол колуңузга берип койду, танда, өзүң каалаган жашоодо жаша. Өзүңө зыян келтирбей турган жашоодо жаша деп айткан. Ошондуктан мына адамдын кармасы бир күн болбосо бир күн баары бир мына башыбызга келип тиет экен. Бул значит адамдын карма деген адамдын башындагы күнөөсү, же болбосо жакшы иштери же жаман иштери. Ошон үчүн адамдын өзүнүн бүт баардык жакшы жашоосу дагы, жаман жашоосу дагы. Азыркы күндө кайсыл абалда болсоңуз, ушул кезге чейин эмне иштерди кылдыңыз, эмне иштерди туура кылдыңыз, туура эмес кылдыңыз, ошодон анализ жүргүзүп койсоңуз болот. Эгерде аябай азыр сонун жашоодо жашап аткан болсоңуз, Кудайга шүгүр келтиришиңиз керек. Анткени Кудай сизди ушул жашоого алып келди. Эгерде наразы болуп атсаңыз азыркы күндө жашооңузга, ойлонуңуз, кайсыл жерде ката кетирдим, эмнени туура эмес кылдым, кайсыл жашоону кимге туура эмес мамиле кылып койдум, кимдин көңүлүн ортуп койдум деп. Ошол нерсени ойлонуп көрсөңүз, анан катачылыгыңызды сезгениңизде гана Кудай мына сознание, подсознание деп коет го. Адам өзүнүн күнөөсүн билбегенде ошол жүрөгүн, анан кийин адамдын сознаниясында, подсознаниясындагы ушундай бекемдеп култап коет экен да. Жана кулп мененче күлчүтөп коет экен. Адам өзүнүн күнөөсүн сезип баштаганда, мен ушул жерде туура эмес сүйлөптүрмүн, ушул жерде туура эмес мамиле кылып койгон экенмин, ошол нерсени деп мындай эстейсиз да, адам баары эле туура эмес иштерди кылат да. Ошол нерсени мойнуңузга ала билгениңизде, сизге мына алдыда эртеңки жашоодо жарыкчылык пайда болот да. Бир нерсени билип баштайсыз, же болбосо бир үмүт пайда болот. Эгерде мына акча жаатында кыйналып атасызбы, ошол мурдагы кылган катачылыктарыңызды кечирим сурап, Кудайдан эме кылсаңыз, кечирим сурап, же ошол адамдан да кечирим сурап, өзүңүздүн күнөөңүздү мойнуңузга алсаңыз, значит, ошол күндөн баштап сиздин финансы абалыңыз дагы жакшырып баштайт. Анткени сиз өзүңүздүн күнөөңүздү, катачылыгыңызды сездиңиз, мындан башка аткарбаганга аракет кылып атасыз, анан Кудайдан кечирим сурадыңыз. Кудайдан биринчи иретте кечирим суроо, андан кийин ага ыраазычылык кылуу. Эң биринчи, мисалы, сиз бизнес баштадыңыз.
эки адамды алалы, же болбосо карьера баштаганда ырчыларды алайлы. Кээ бир ырчылар аябай катуу ушундай белгилүү болуп атактанып бүт баардык жактан жолдор ачылып сонун ийгиликтерди жаратат, чыгармачылык адамдар. А кээ бирин карасаңыздар бир ырдайт да болду, таштап коюшат. Бунун себеби эмнеде? Булардын баардыгы адамдыкка ошол экөө бирдей баштаган да, мисалы ошол эки адамчы. Эмне себеп деп карасак, ошол бирөөсү көтөрө алат экен, экинчиси көтөрө албайт экен. Бирөөсү күйүкчөлдүк менен алектенет экен, экинчиси аракет кылат экен. Ошол менен ошого дагы жакшылык каалайт экен, өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө да каалайт экен. И ошол менен биргеликте башка бирөөлөрдүн жашоосуна мурдун тыкпай, өзүнүн жашоосунан алектенет экен. Ошон үчүн мына эч кимди, кала берсе властьты дагы күнөөлөшүбүз керек. Мына бизге жетиштүү жашоону бербеген ата энебизге дагы мына наразычылыгыбызды билдирбешибиз керек экен да. Анткени баардыгы өзүбүздүн колубузда экен. Кудай бизге мына төрөлгөндөн баштап сонун таланттарды, касиеттерди берип коюптур. Ошол нерселерди пайдаланыш биздин өзүбүздүн колубузда. Мээбизди берип койду, колду берди, бутту берди, мына сүйлөп аткан тилибизди берип койду, көздү берип койду. Сонун мына Кудай жараткан жаратылышты көрө аласыңбы ушул сулуулукту деп көзүбүздү берди. Ошол нерсени эгерде көзүңүз жакшы нерселерди, жакшы окуяларды көрө албай калган болсо, анда да бул сиздин күнөөңүз. Анткени ошол нерсеге өзүңүз мажбур кылып атасыз, өзүңүз көргөнгө аракет кылып атасыз. Жакшы нерселерди көргүңүз келеби? Анда жакшы адамдар менен бирге аралашыңыз. Жаман нерселерди көргүңүз келип атабы? Анда жаман, жаныңызда жактырбаган адамдарыңыз менен бирге жүрүңүз, ушак кылыңыз. Айтор мына ушундай адамды жашоодо эки эле жол бар да, жакшы же жаман деген. Ошолорду тандаш биздин колубузда. Жакшы жолго түшүш үчүн мына өтө кыйын экен. Анткени эми түшөм деген күндөн баштап шайтан деген бар экен. Адамдын бутуна тоскоол боло берет экен, бутуна жармашат то, колуна жармашат то, мойнуна минип алат же колунан тартат, кулагынан тартат. Айтор бүт баардык жагынан жармашып, ошо жакшы жолдон жүрүшүнө чала берет экен адамдычы. Ошол жерде ошол шайтанды тоскоолунан баш ийбей өтүп кетсек, анан ошондо жакшы жолго смело түшүп барат экенбиз да. Кээ биркилер бар, алар ушундай духу күчтүү, руху күчтүү, алар шайтандын эч нерсесине эме кылбайт, баш ийбейт. Бир жалкоолук кармап атабы, значит, сразу өзүнүн жалкоолугун жеңип кете алат да. Жалкоолуктун баардыгы мына ошо шайтандан. Бекерчилик бүт баардыгы шайтандан. Ошондуктан негативдердин баардыгын өзүңүздөр тандап алышыңыздар керек. Негатив жашоо жагып атабы же мага позитивный жашоо, кайсы жашоону тандайсыз? Ошон үчүн жанагы аффирмацияларды айтсаңыз болот. Бүгүндөн баштап мен эң сонун жашоону тандап алам деп ошондой сөздөрдү айтсаңыз, значит, ошол сөзүңүздү Кудай кабыл ала берет. Эмнеге мындай, эмнеге мындай, эмнеге менин жашоом дайыма эле ушундай боло берет десеңиз, ошо кайра эле ошол нерселер аткарыла берет. Анткени Кудай бизге оң желкебизге, сол желкебизге периштелерди дайындап берген. Бирөөсү жакшы иштерибизди жазса, экинчиси жаман иштерибизди жазат. Ошонун сыңарындай эле жакшы сөздөрдү канчалык айтсаңыз, ошол сөздөрүңүз аткарыла берет. Жаман сөздөрдү канчалык көп айтсаңыз, ал сөздөрүңүз да аткарыла берет. Ушул сыяктуу эле көптөгөн притчалар бар, окуялар бар, жана цитаталар бар, философтордун айткан сөздөрү бар. Пайгамбарыбыз да көптөгөн мисалдарды, аяттарды айтып кеткен, хадистерди айтып кеткен. Ошон үчүн кыргыздарда эле мисалы сөздүн астында сөз жатат. Мен ушул сөздү аябай жакшы көрөм да. Сөздүн астында сөз жатат. Бирөө мага бир нерсе десе, мисалы, кошунам айтабы, же мага жолдошум бир сөз айтабы, эмне максатта айтты деп ойлонуп, адам өзүнүн эмоциясынан эле билдирип коет да. Ошого жараша бир жооп кайтарасың да. Мисалы, мага жаш кыздар жазат. Сразу эле мен кыйын болуп кетким келет, элдердин астында ушундай сүйлөгүм келет, мен сразу байып кетким келет, же болбосо сразу бир машина алгым келет, үй алгым келет. Сразу болбойт да. Сен сразу эле атаң ички организмине түшүп эле сразу эле апаңкына түшүп төрөлө калган жоксуң да. Ага да бир убакыт берет. Өзүнүн кадамдары болот го. Жаратылыштын законун буз албайбыз да биз. Кудай качан ошол нерсеге жеткирмей сайын адамдын акылы иштеп ошол нерсеге толук жеткенде гана аны берет экен. Эгерде бир нерсени сразу бердиби, сразу алып коет. Эгерде көпкө чейин ошол нерсе сага насип кылышын кааласаң, ошолго жеткенге чейинки окуяларды өзүңө тажрыйба катары,
бир жашоодогу опыт катары алып, катачылыктарыңды сезип, ошол эмеден акылдуу болуп чыга келсең, мындайча айтканда профессионал деп коет го. Ошондой болсоң гана ошол нерсеге жетет экенсиң да. Бул жерде жооп берип коюңузчу дейт. Дайрекке жооп берип коюңуз дейт. Макул, мен текшерип көрөм, анан кийин жооп берип коеюн. Ушундай. Китеп боюнча айта турган болсом, бул китепти биринчи келгенде эле сразу эле мен алдым китепканаларга. Бул доктор Джо Диспензанын китеби «Сила подсознания» деген. Эми бул подсознание, сознание деген жөнүндө китептер аябай көп. Биз китеп окуй беребиз, бирок менин жашоомду бул китеп өзгөрткөн жок деп айтып келишет. Ошол китепти окугандан кийин болду, ичиңде эле сактап коюп, соң өзгөрүп кетпейт да. Ошол китептен алган маалыматты, ошол китептен алган билимди жашоодо колдоно билиш керек да. Мисалы, мына жерде «Как изменить жизнь за 4 недели» дейт. Кантип 4 жуманын ичинде адам жашоосун өзгөртсө болот экен. Анткени мен айтып аткандай, бул жерде бир гана ой менен гана каалаган максатыңды аткар дейт. Сен өзүңдүн оюңду түздөп, оюңа жакшы бир сөздөрдү, жакшы ойлорду киргизүү менен 4 жуманын ичинде жашооңду өзгөрт деп айтып атат да. Ушул нерсени караңыздар, ушундай чоң китепке батыр айтып койгон. Значит, бизде мына Кудайдын илими түгөнбөйт экен. Өзүбүздү бир гана мына кечээ мага түз эфирге чыксам, эмне жоолугуң жок, жоолук салынып алып анан кийин бизге акыл үйрөт дейт. Кудайдын илимине чек койбоңуздар. Мен жоолук салынсам эле илимди болуп калаптырмын балким. Мен китеп окуп атамбы, ушул менен эле токтолуп калбастан дагы аракет кылып атам. Дагы ушул жөнүндө, ушул китептин аналогичный дагы башка китептер бар бекен депчи. Ошондуктан подсознаниега бир нерсени күндө кайталап айта берсең, жашооң өзгөрөт дейт, туурабы дейт. Бул мисалы сознание, подсознание деген кыргызчасына сана, түп сана дейт го. Кыргыздарда айтат, мына эмнеге сана тартып атасың дейт, эмне кайгырып атасың дейт. Ошол санаңа дайым эле кайгыны тартып ала бербестен, мисалы мурдагы прошлый жашооңдо бактылуу бир моменттерди эстеп, же болбосо будущийиңда жакшы боло турган нерсени эстеп, ошону элестетип, кадимкидей визуализация деп коет, воображение деп коет. Ошондой кылып элестете алсаң, санаңды жакшы нерселер менен алектендирсең, иштетсең, ошол нерсе аткарат экен да. Анткени подсознание деген ушундай назик нерсе экен, ал бүт жашоону өзгөртөт. Подсознание деген ушунчалык бир эме экен, ал жашоону бүт таш талканын чыгарып салат экен. Ошон үчүн бул керек болсо адамдын генин дагы оңдоп салат. Укумдан тукумдан, мына урпактан урпакка өтүп келаткан оорулар болушу мүмкүн, же жаман адаттар, жаман мүнөздөр, мунун атасы ушундай болчу, же чоң атасы ушундай болчу деген сөздөр бар да, мисалы. Мына ошол нерсени дагы подсознание, түпкү сана өзгөртүп сала алат экен. Анткени адам ошол нерсеге аракет кылыш керек да. Психология деген, мына ошол нерсени айта бересиңби деп айтышы мүмкүн мына кээ бир ким ушул арабызда. Психология деген бул жандын илими. Адамдын азыркы күндө эмне үчүн жаны ооруп атат? Өзүнүн жанын таппай жүргөндө, өзүнүн душасын таппай жүргөндө, өзүн жактырбаган иши менен алектенип жүргөндө, өзүн жактырбаган кругунан чыга албай, ушак айыңдар менен негатив менен салышып алышып жүргөндө. Бул жанды айыктыруу, жанды дарылоо деген ушунчалык көп илимди, көп аракетти талап кылат да. Биз саат сайын эмес, минут сайын аракет кылышыбыз керек экен да. Мисалы мен бир китеп окудум дагы, мен кубанычтамын, ушундай сонун китеп экен деп туруп, эми ушундай эшикке чыксаң, кошунан келип туруп бир ушак айткан болсо, болду, жанагы китепти унутуп деле каласың. Эмне кандай таасир берди эле, мага кандай жардам берди эле, болду да. Анткени кичине гана бир негатив сөз бүтүндөй, мисалы бир айдан бери алган позитивный энергияңды соруп таштайт экен. Ошон үчүн негативден болушунча качыш керек. Негатив бул шайтан. Өзүңдү өзүң сүйүп, өзүңдү душаңды кантип кабыл алып, өзүңдү баалаш үчүн эмне кылыш керек дейт. Эң биринчи кезекте өзүңүз менен таанышыңыз керек. Өзүңүз менен таанышкандан кийин, мисалы, мен киммин? Мага эмне жагат? Мен жашоодо эмнени каалайм? Мен ким болуп жаралганмын? Кудай мага кандай касиет берди? Сиз ошол Кудай берген касиетти колдонуп атасызбы? Мына ошондо гана сиз өзүңүздү тааныганыңызда гана, анан значит, мен баалуу адам экенмин, мен бул Кудай мени жөн жараткан эмес экен бул жашоого деп өзүңүздү өзүңүз жөн эле мындай баалап баштайсыз да. Анткени мына өзүн сүйбөгөн аялдар жашоодо өзүнүн кимдигин жоготуп койгондор.
эмне үчүн жаралганын да билбейт, ким үчүн жаралганын да билбейт. Мына биз өзүбүздөгү адамдар чыгарган закон менен жашап калган. Мисалы элдер эмне дейт, ушул ишти кылбай эле койбойсуңбу, ушул иш менен алектенбей эле койбойсуңбу деп элдер айтышат да, кой кылбай эле коеюнчу деп. Өзү жактырбаган нерсени менен алектенип жүрө берет. Сагыңызга катышкым келип жатат. Ошондуктан мына эгерде эң биринчи нолевой уровеньден баштайм десеңиз, өзүңүздү сүйүш үчүн элементарный медитация угуңуз. Же болбосо мына мисалы аффирмацияларды айткыла деп айтышат. Аффирмация айткыла, мен өзүмдү жакшы көрөм, мен өзүмдү баалайм деп айта берсең, өзүңдү сүйүп каласың дейт. Жок, балким кимдир бирөөгө жардам берет бул сөздөр, балким кимдир бирөөгө жардам бербейт. Но биздин өзүбүздө, мына динибизде живой эң күчтүү аффирмациялар бар. Муну мен айта бергенден тажыбайм. Аллахтын 99 атын эгерде арабчасын айта албасаңыз, кыргызча котормосу бар. Эң күчтүү, ырыскы берүүчү, кудуреттүү, илим берүүчү деген. Мына ушулардын баарынын арабчасы да бар, кыргызчасы да бар. Ушул Аллахтын 99 атын түшүнүп, эгерде ар-рахмани, ар-разаки дегендин кыргызчасы кандай, ошо кыргызчасын түшүнүп туруп анан кийин айтсаңыз, ошол нерсени мисалы мен айтпайм 1 күндүн ичинде, же болбосо 2 күндүн, 3 күндүн ичинде деп. Ошол нерсени күнүмдүк бирөө менен негатив ушак сүйлөп аткандын ордуна тилиңизде ушул нерселер менен Аллахтын 99 атын, же болбосо эң жакшы көргөн аффирмацияңызды өзүңүзгө мына адат кылып алсаңыз, айтып жүрө бериңиз. Айткан сөзүңүз өзү оюңузга да, сознанияңызга дагы, подсознанияңызга дагы сиңип бүтүп, бүт клеткаларыңыздагы жана орношуп калган негативтердин баарын түртүп чыгат дагы, ошол жерге сиңип өзүңүз эле деп ойлоп каласыз да, значит жашоонун мааниси башка нерсе турбайбы. Жөн эле бир мына күн өткөрүп эле жүргөн турбайбы ушул кезге чейин деп өзүңүздүн мына катачылыктарыңызды сезип баштайсыз. Ошон үчүн ар бир аял, мисалы мен кантип өзүмдү сүйүшүм керек дейт. Ар бир аялдын өзүнчө бир ички дүйнөсү бар. Мен мисалы өзүмдүн эмемди айткан болсом, анда балким ага жакпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эң биринчи кезекте өзүнүн катачылыктарын эстеш керек. Кетирген катачылыктарын эстеп, өзүнө суроо бериш керек. Мен эмне үчүн жаралдым бул жашоодо? Эмне кылганга жаралдым? Мен эмнеге шыктуумун? Мына ошолорду тапкандан кийин аялда көптөгөн касиеттерин өзүн байкаганда өзүн ушундай эле сүйүп баштайт. Анткени мына менин аялдын магиясы деген сабагымда эмне үчүн магия, сен черный магия деп эле бир нерселерди айтышат, мына түшүнбөгөндөр. Магия деген бул керемет, сыйкырдуу керемет, аялдын өзүнүн сыйкырдуу касиеттери, аялдын өзүнүн ички дүйнөсүнүн кереметтери, чудо деп коет го. Мына ошол нерсесин билгенде анан кийин бала өзүн бактап баштайт экен да. Биз азыр мына физический телобузду эле кумарга кандырып, өзүбүздүн физический телобузду сүйүп, түрдө мына кымбат баалуу кийимдерди кийип жүрөбүз. Бул физический тело ушунчалык, билесиздерби, анчалык роль ойнобойт да жашообузда. Мейли сүйүңүз, денеңизди сүйүңүз, бул, конечно, буну сүйүшүбүз керек, өзүбүздүн денебизди баркташыбыз керек, баалашыбыз керек. Но биздин негизги жаныбыз бул ички жаныбыз. Биз өлгөндөн кийин да ошо ички дүйнөбүздө ички душабыз кетет экен да, ички жаныбызчы. Биз менен бирге дайыма бирге жүргөн. Мисалы, айланаңызда досторуңуз жок, өзүңүз жалгыз калганда эмне үчүн кыйналасыз? Анткени ошол ички дүйнөңүз жалгызсырап калган, сиздин көңүлүңүзгө муктаж, сиздин жакшы сөздөрүңүзгө муктаж. Ошондуктан жанагы Луиза Хейдин китебинде айтат, өзүңдүн ичиңдеги кичинекей бөбөктү, то есть өзүңдүн ичиңдеги кичинекей бөбөк менен мамиле түз, ошол менен сүйлөш дейт. Ичиңдеги кичинекей бөбөк, значит, бул сенин 5 жашар кезиңдеги эмең возрастың алып кеткен. Ар бир адамда бар. 60-ка чыккан, 70-ке чыккан ар бир адамда. Байкасаңыздар, чоң эле адамдарда кээде жаш бала сыяктуу ойноп кетет. Ошолордун ичинде кичинекей 5 жаштагы бөбөктөр эмне үчүн калып кеткен деп айтканда, ошол Луиза Хейге суроо беришкенде, анткени эч бир адамда толук мээрим албай калганда, ата-энесинин толук мээримине тойбой калганда, же болбосо жакындарынан кимдир бирөө менен айтышып, ошол жаман сөздөр ичинде калып кеткенде, таарынчактыгы ошол эмесинде калып кетет экен да, ички дүйнөсүндө. Ошол нерсе менен биз мамиле түзө албаганыбыздын себебинен жалгыздыктан коркот экенбиз, өзүбүз калгандан, ушул центр внимания болуп жүргөндү каалайт экенбиз да. Адамдардын арасында жүрүп алып, мен дайыма биринчиликтүү болсом экен, адамдардын астында көз болуп жүрсөм экен деп. Ичибизге келгенде дайыма жалгыздыктан коркуп, ошол адамдардан бөлүнүп калбаш үчүн көзүбүздү сүйүндүрүп, өзүбүздү сүйүндүрүп жүрө берет экенбиз.
негатив сүйлөгөн жаныңдагы кишиден кантип негативин укпай коюу керек. Ошол учурда мына Кайыпова Оксана дейт. Ошол учурда билесизби? Бир иш менен алектениңиз, же болбосо мурдагы жашооңузда эң бактылуу моменттерди угуңуз. Күлүп аны угуу берсе, эми ушул нерсеге мына репетиция кылышыңыз керек да, күн сайын болушунча качыш керек. Эми дайыма эле ушу негатив сүйлөгөн кишинин жанына отура бербешиңиз керек да, качышыңыз керек. Уже ал киши да байкап калыш керек. Мен негатив сүйлөй бергенден, жаман сөздөрдү айта бергенден уже менден тачаптыр деп качыш керек да. Андай адамдардын көңүлүнө деле карабай сразу качып кетиңиз. Түшүнбөдүм. Ошону кайталаш керекпи дейт. Ошо сиздер менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Азыркы учурда мына 11 ноябрь деп коет. 11 деген сан сонун көрүнөт го. Саатты дагы случайно 11 дегенде, 22 дегенде көрүп калсаң аябай мындай башкача адам, башкача болот чет. Ой, окшош сандар экен деп. Мына нумерология боюнча 11 22 же болбосо дагы кандайдыр бир сандардын бир өзүнчө касиеттери бар экен да. Күчтүү бир эмеси бар экен. 11 ноябрь бул зеркальная дата деп коет. Зеркальная деген, зеркало деген бул күзгү. Зеркаладан күзгүдөн өзүңүздү карасаңыз, өзүңүздү көрө аласыз. Күлүп карасаңыз, значит күлүп карайсыз. Ошол зеркальная дата деген окшош даталар, окшош число. Ошол учурда марафон баштадык буюрса. Ошол учурда 28 күндүк марафон, 28 күн бою аябай сонун көнүгүүлөрдү, техникаларды аткарып, 28 күндүн ичинде мындай чоң өзгөрүүлөр болот да. Анткени зеркальное отражение, сен эмне максат койдуң, ошол нерсе өзүңө аткарылып кайтып келет дегени. Анткени кээ биркилери сен динибизге туура эмес нерселерди айтып киргизип атасың, туура эмес нерселерди сүйлөп берип атасың дейт. Балким ал өзү туура эмес ойлонуп аткандыр. Мен илимге эч качан чек койбоймун. Бул жерде мен Кудайдын өзүнүн, Аллахтын өзүнүн айткан нерселери боюнча мен сабак өтүп атам. Аллах уруксат берген нерселер менен гана сабак өтүп атам. Мен эч бир үй бүлөнү, мисалы ажыраш, жок болбойт сен жашооң. Сен өзүңдү мынтишиң керек, сен дайыма монтип кийинип алып жүрүшүң керек деп айтпайм. Эч бир аялга айткан эмесмин. Наоборот, аларга мен жол көрсөтүү менен алектим. Балким мына арабызда аябай кыйналып аткан аялдар бар. Мен 100% өзгөрүп кетесиң деп мен айта албайм. Бардыгы өзүң колуңда. Мен болгону көнүгүүлөрдү көрсөтүп берем. Ушул нерсени аткар, ушул нерсени сен айт ушунча жолу. Же болбосо ушул нерсени бүгүн жасап көр, практиканы деп айтам. Ошол нерсени адам кандай кабыл алат? Адам өзүнөн зависит этет. Ошондуктан жанагы 11 ноябрда боло турган 28 күндүк марафонго катышыңыздар. Эч кандай деле мен кымбат эмес, 28 күн бою сонун энергия аласыздар, сонун билимдерди ала аласыздар. Өзүбүздү эркелетишибиз керекпи дейт. Конечно, эркелетишиңиз керек. Өзүңүздү эркелетиңиз. Мисалы бир ишти жасап бүттүңүзбү? Үйдө уборка кылып бүттүңүз, Үйдү уборка кылып бүткөнүңүздөн кийин мен молодецмин. Мен азаматмын. Мен ушул үйдү сонун кылып жасап койдум деп өзүңүзгө өзүңүз айтыңыз. Кимдир бирөө үчүн жасабайсыз да ал үйдү, өзүңүздүн комфортуңуз үчүн, өзүңүздүн эмеңизге жараша уборка жасап атасыз. Ошон үчүн кандай гана жакшы иш кылбаңыз, кандай гана ишти аткарбаңыз, же болбосо айлык алып атканыңызда азаматсың, сен ушул акчаларга татыктуусуң деп айтышыңыз керек өзүңүзгө. Анан биз өзүбүзгө өзүбүз жакшы сөздөрдү айтпайбыз да, анан күйөөбүздөн түрөп бүтө беребиз. Сен эмнеге мага жакшы сөз айтпайсың? Сен эмнеге мени эркелетпейсиң? Сен өзүң биринчи өзүңдү өзүң эркелете аласыңбы? Ошол суроого аялдар дагы мына жооп бериш керек да. Сыйкырдуу суу техникасын айтып бересизби дейт. Значит, азыр сыйкырдуу суу техникасы дегенде биринчи мен динден баштайм ар бир сөзүмдү. Сыйкырдуу суу дегенде мисалы суу эмне үчүн бизде дем салганы барганда, өзүбүздү окутканы барганда, кандай гана мына чочуп калганда да дем салганы барганда сууга дем салып берет. Сууга дем салып берип, ошого биз мындай ишеним менен чын дилден жүрөгүбүздү коюп ичебиз. Жакшы болуп калгандан кийин ушул суу мага жардам берди деп айтабыз. Эми мен мына кече жакында YouTube'га киргиздим. Суу техникасы. Сууга мына обязательно молдого барып, же болбосо кимдир бирөөгө барып окуп бер деп туруп ошол сууну ичкен туура ал деле. Бирок адам өзүнүн дагы ишеним болуш керек да, өзүнө өзү дегенчи. Анткени мисалы таза сууну алып келип туруп эле ошол сууга мына
Курандын аяттарын өзүңүз эле окуп туруп, ошол суга карап туруп эле окуп туруп эле ичип алсаңыз, ошол суу деле өзүңүзгө өзүңүз чоң мындай жардам берип аткан болосуз да. Анткени суунун составында мындай бар экен. Жанагы фильмдерди деле көрүп атсаңыз керек. Эксперимент жүргүзгөндө окумуштуулар 2 стаканга окшош эле бир идиштен суу куюшат дагы, бирөөсүн башка жерге коюп коет, морозилникке салып коет. Бирөөсүнө жаман сөздөрдү айтат. Аябай бул ушунчалык негатив сөздөрдү айтып, карганган сөздөрдү айтып, морозилникке салып коет. Андан кийин экинчи сууга аябай сонун сөздөрдү айтат, сүйүү сөздөрүн айтат. Ошолорду салып арадан 15 күн өтүп караганда жанагы тоңуп калган сууну кристалл сыяктуу болуп калат да. Жакшы сөз айтылган сууга келгенде аябай сонун болуп, гүлдүү болуп турат да жанагы суучу. Ушунчалык башкача бир оймо чиймелер түшкөн же бир гүлдүн сүрөтү түшүп калган, айтор мына ушундай. Жанагы негатив сөз айтылган сууга келгенде мындай жарака кеткен сыяктуу, же болбосо бир жаман нерсенин сүрөтү түшүп калган сыяктуу да. Ошондуктан мына окумуштуулар далилдеп аткан илимди дагы бир карап көрүшүбүз керек. Сен турмуш айтасың, сен ширк кылып атасың, сен сууга сыйынып атасың деп. Сууга сыйынган башка, суунун техникасын аткарган башка. Мен көпчүлүктүн алдында оюмду айтып кеңири сүйлөй албайм дейт. Эми бул бала чагыңыздан бери келаткан комплекс деп коет. Бала чагыңызда сиз мисалы шоктонгонуңузда, бир иштерди кылып атканда ата энеңиз тыйып жүрүп, кой уят. Ой, кошуна эмне дейт, эл эмне дейт, сен кыз баласың деп тыйып олтуруп, ошо тыйылып келатасыз да. Эми бул нерсени өзүңүздүн үстүңүздөн өзүңүз иштешиңиз керек. Кирпиктейт, бул мен кирпик такпайм, мына эмеде Инстаграмда ушундай бар экен. Ошол мен сиздер менен күндө эфирге чыккым келет, сүйлөшкүм келет. Эгерде кимдир бирөө мына эфирге катышкысы келсе, мына убакытты мен заранее айтып коем, ушул убакытта эфир болот, кириңиздер депчи. Мына ушул окуган китептердин баардыгын сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Анткени мисалы, эгерде ушул китепти сизге берсем, балким сиз башкача мааниде түшүнөсүз. Мен башкача мааниде түшүнөм. Дагы кимдир бирөө айтор ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша түшүнүк алат экен да, ар бир китептенчи. Биринчи жолу окудуңузбу бул китепти? Биринчисинде түшүнбөйсүз. Анда экинчи жолу дагы кайрадан окуңуз. Үчүнчү жолу дагы кайрадан окуп көрүңүз. 20-27 жолу окуганыңызда гана ошол китептин чыныгы маанисин, эмне максатта жазылганын ушунда түшүнөт экен да адам. Анткени биринчи мына окуп атканыңызда, эмне экен бул, эмне жөнүндө экен деп кийинки темаларына кызыга беребиз, оюбуз башка жакта тура берет дагы, анан түшүнбөй калабыз. Анан экинчи жолу дагы кайра окуп көргөндө кээ бир жерлерин дагы акырындан түшүнүп баштайбыз. Ошон үчүн бир окуган китептериңизди таштап койбостон кайра окуй бериңиздер. Анткени мына динде дагы айтат го, окулбай турбаш керек китеп деп, окуп бүткөн китептериңди эле, мына Куран китепти деле күн сайын окугула деп. Күн сайын эмне үчүн окугула дейт? Анткени кээ бир аяттарды, балким мурда түшүнбөй жүргөн аяттарды кийинки жолу окуганыңызда балким түшүнүп каласыз. Башкача бир деген бир түшүнүк келет да, адам жүрөгү ачыла түшөт да ошол жердечи. Үчүнчү жолу окуганыңызда дагы башкача бир түшүнүк келет. Ошон үчүн мына бир колуңузда бар китепти окуй бериңиздер. Военная комната деген кинонун орусча котормосу жок экен. Орусча котормосу бар. Жанагы кыздар каяктан тапты? Одноклассниктен тапты окшойт, по-моему. Одноклассниктен издеп көрсөңүз, Военная комната деген орусчасы бар экен. Аябай сонун кино экен. Эми алар башка диндеги үй бүлөнүн жанагы Кудайга кантип кайрылып, үй бүлөдөгү сүйүүсүн, өздөрүнүн ынтымагын кантип сактап калышкандыгы жөнүндө айтып беришкен башка динде. Но биз өзүбүзгө керектүү тарбияны алышыбыз керек ошол кинодончу. Ооба. Джо Диспензанын «Сила подсознания» деген китеби. Как изменить жизнь за 4 недели дейт. 4 жуманын ичинде кантип жашоону өзгөртүш керек. Сиз Бишкекте турасызбы? Китептерди кайсыл жактан аласыз дейт. Мен китептерди көбүнчөсү заказ берем. Москвадан заказ берем. Жанагы
супермаркеттерде бар го, Фрунзеде китеп саткан отделге кирип эле ошол жерде өзүмө керектүү китептерди алып кетерим. Эң биринчи китеп келди дегенде барам дагы биринчи жаңыларын тандап алып кетем. Ушундай кыздар, өзүңүздөр көргөндөй эле мен мына азыр мына арабызда эркектер жок деле болуш керек. Анткени акыркы учурда аябай кыз келиндер менин баракчамда көбөйүп атат. Мен аябай ыраазымын, кубанычтамын. YouTube каналымда мен айткан сөздөргө только негатив жазган эркектер гана. Эркектер, эмне сен кыйын болуп калдыңбы, сен эминтип калдыңбы, антип калдыңбы дешет. Эркектер, анткени алар ушундай мындай уклашканда таарынчаак, жашоосундай эмеси назик болуп калганбы, түшүнбөйсүң да. Бир сөз жетпейт, эки сөз ашыкча болуп кетет. Ошондуктан мына турмушка чыкканга чейин дагы ушундай карап, тандап, өзүңүздөрдүн так талабыңызды коюп туруп анан турмушка чыгыңыздар. Эгерде турмушка чыгып туура эмес мамилелер болуп, түшүнбөстүктөр болуп аткан болсо, анда мына өзүңүздүн мына китептерди окуп, билим алып, өзүңүздүн ойлоруңуз менен жолдошуңузду өзгөртүп алсаңыз болот экен. Дагы кандай китептер дейт. Дагы кандай кинолор дейт. Дагы кандай кинолор. Мен кино көрбөйт экенмин, чынын айтсам. Кино ошол «Военная комната» деген кандай мен көрүп калдым билбейм. Эски кино экен, бирок ошону көрүп, кызыгып көрдүм. Андан кийин кино көрбөй атам. Мен өзүм жолдошум кино тарткан үчүн кечке кино көрүп отура берет, жанагы боевик кинолордучу. Анан мага кино көргөнгө дагы убакыт жок да. Болуп калса эле мен сөзсүз түрдө мына Инстаграмга эме кылам. Раритеттүү китептер тууру сатылат Бишкекте. Ооба, сатылса керек. Ушундай кыздар, эгерде 28 күндүк марафонго жазылам десеңиздер, сөзсүз түрдө жазылыңыздар. WhatsApp'та өтөт. Жумасына бир жолу видео түз эфир болот. Калган күндөрү жана WhatsApp'тан заданиялар берилет. Ал заданияларды эртең менен жана кечинде эле 5 минуттадан убакыт арнап коюшуңуз керек. Эч кандай убакыт кетпейт. Эгерде ушул убакытты өзүңүзгө арнай албасаңыз, өмүр бою башка бирөөлөргө арналып өтөсүз. Башка бирөөлөр үчүн жашап өтөсүз. Ошон үчүн жок дегенде 5 мүнөт убактыңызды өзүңүзгө арнап ошол заданияны аткарып көрүңүз. Мен жанагы пост жазганымда эле бир сөз бар, адамдын жашоосун ушунчалык өзгөртүп салат. Бир сөз бар, адамдын жашоосун ушунчалык талкалап салат. Ошондуктан мына ошол бир сөз, мен азыр айтсам балким кызыгы кетип калат. Ошол бир сөз менен мен жашоомду бүтүндөй өзгөрттүм. Мен мактанбай эле айтып коеюн эле. Мен ошол марафонду мен өзүмө арнаганда сентябрдан баштап аткардым. Биринчи күндөрү чындыгында жалкоолонуп аттым. Өзүмдү через не хочу деп аткарып аттым жана биринчи, экинчи күндөрдөгү заданияны кантип эле деп. Бирок 3-күнү, 4-күнү кандайдыр бир чудо менен мен өзүм дагы ойдо жок жерден ошол акча мага керек болуп атканда, бирок $500 мага кандайдыр бир чудо менен келди да. Жөн эле келди, мындайча айтсам. Ошондо мен Кудай 3 күндүк менин мээнетиме ушунча нерсе бериптир деп мен ушунчалык көңүлүмдү коюп чын жүрөктөн аткарып баштадым. Ана ошондон кийин мен өзүмө ишендим да. Значит, мына өзүбүздүн колубузда экен. Мен ошол нерсени жазып атып эле өзгөртүп алдым 3 күндүн ичинде. Андан кийин дагы сонун нерселер өзгөрүүлөр болуп атты. Но биринчи жанагы результат мага жыйынтык. Биринчи жыйынтык мени ушунчалык таң калтырды. Анткени мен Кудайдан суранбай эле мага $500 болгондо ушул нерсени алып коймокмун деп атсам, 3-күнү мага $500 келип калды. Значит, бул жашоо өзүнчө эле бир магия, өзүнчө эле бир керемет экен. Ошон үчүн мен магия деген сөздү ушунчалык жакшы көрөм. Балким мен мына 5 мүнөттөгү сиздер менен эфирди бүтүрүп, көчөгө чыксам, балким бир чудесный нерсе болуп кетиши мүмкүн, керемет нерселер болуп кетиши мүмкүн. Мен ушундай жанагы керемет нерселерге, сыйкырдуу нерселерге ишенип жашайм. Анткени мен жаш бойдон калып кеткем дебеймби? Апам айтмакчы, 30га чыксаң деле өзүңдүн эмеңди билбейсиң дейт. Турмушка чыгып жаткан айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз дейт. Турмушка чыгып жаткан айымдарга эч кандай кеңеш бере албайм. Болгону өзүң билим ал, эркектердин психологиясын оку. Сага кандай эркек керек? Мисалы, көп акча таба турган, бизнесмен дей турган болсоң, анын минустары бар да. Мага көңүл бурбайт, только иши менен алек, ушу ишинен башы көтөрүлбөйт деп айтпашыңыз керек. Эгерде романтик болсун десеңиз, анда
балким жашоодо болот го. Башка бир аялдарга дагы өзүнүн ошол романтический өзүнүн сезимдерин арнап салат да. Мындай романтиктер бир бирөөгө романтикасын арнай албастан тура албайт. Же болбосо мени сүйсүн, мен деп турсун десеңиз, анда кызганчак болуп калышы мүмкүн. Эми жашоодо ар кандай боло берет. Ошон үчүн жанагы тилек кылып атканда, максат кылып атканда сөзсүз этияттык менен мамиле кылыңыздар. Баягыда катышкамда сиздин сабагыңызга 500 сом берип, бир жактан 100 000 келип калды. О, супер. Сонун го. Ушундай комментарийлерди жазып турсаңыздар, мен да мактанып турайын. Ошон үчүн мына азыр мына ушул 500 сомдук деген сабакты мен 7 күн эле, азыр 3 күндүккө кылып жылдырып салдым. 3 күнгө эле ылайыкташтырып, программаларды бир аз азайтып, буюрса 15-нен баштап сабактар башталат. 11 ноябрда марафон башталат, 28 күндүк. Ушу марафон менен сабакты мына айырмалап алсаңыздар, 28 күндүк жон гана марафон WhatsApp'та болот. Жумасына бир жолу жана түз эфир болот. Ал эми сабактар күн сайын түз эфирде болот, 7 күн бою. Биринчи сабак, менде 2 түрдүү сабак бар. Биринчиси аялдын магиясы деген, ал эми экинчиси мына мен миллионердин аялымын деген сабакка сөзсүз катышыңыздар. Анткени турмушка чыккан мына жерде кыз келиндер бар. Ошолор балким мына иштебей жүргөн, өзүнүн күйөөсүн, жолдошун эмне үчүн иштебей жатат, ошону иштетиш үчүн кандай вдохновение бериш керек, сиздин жолдошуңуз кайсыл психологический типке кирет, эркектердин дагы психологиялык жана мүнөздөрү бар экен да. Ошолорду эме кылыш үчүн сиз тактап билип аласыз. Сиздер менен коштошом. 7 күндүк качан башталат дейт? 15 ноябрда башталат. 15 ноябрда башталат. Ошо азыртан жазылып катталып алсаңыздар болот. Кайсыл жерден дейт? Сабактар закрытый баракчада болот, Инстаграмда, түз эфирде. Жанагы издесеңиздер Инстаграмда мен аялдын магиясы жана мен миллионердин аялымын деген закрытый аккаунтта болот. Кимдер чек жиберип ошол сабакка катталса, жазылса, анан ошол нерсеге каттала алат да, кошуп коюшат. WhatsApp'тагы марафонго катышам десеңиз, анда менин WhatsApp номериме жазсаңыздар, группага кошуп коебуз. Канча сомдон болот дейт. Мурда аялдын магиясы сабагы 7 күндүк эле 500 сом болчу да. Азыркы учурда 3 күндүк кылып койдук дагы, ошол аялдын магиясын 380 сом болуп калды. 3 күндүн ичинде сабакты полный баарын алып бүтөсүздөр. Ал жерде медитациялар бар, айтор мындай түрдүү техникалар бар да. Техникаларды аткарып, көнүгүүлөрдү аткарып, жанагы психологиялык көнүгүүлөр бар. Кандай десем, нейролингвистический программирование деген китептер бар да, NLP деген. Ошолорду окуп көрсөңүздөр да болот, китептердин атайын сатып алып. Ошолорду окусаңыздар болот. Аялдын магиясы сабагы 380 сом, ал эми жанагы мен миллионердин аялымын деген сабак мурда 12 күндүк деп уюштурдук эле. 12 күн аябай эле көп болуп калат экен. Жанагы мына сабак алып аткандар өздөрү туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Биринчи күндөгү алган билими экинчи күндөгү алган билимдер менен аралашып, жанагы баштары айланып калат. Ошондуктан бир жума эле кылалы деп бир жумага ылайыкташтырдык. Мен миллионердин аялымын деген сабак 7 күн болот. Ал 500 сомдон. Аялдын магиясы деген сабак 3 күн болот, 380 сомдон. Ошон үчүн каттала бериңиздер. Эгерде жакпаган болсо айтыңыздар, мен ушул жерге түшүнгөн жокмун, мага жаккан жок деп. Балким сиз өзүңүздүн түшүнүүңүзгө жараша туура эмес түшүнүп алгандырсыз. Катталыңыздар, жакындарыңыздарды, жакын подружкаларыңыздарды ушул баракчага чакырыңыздар, көбөйөлү, чогулалы. Мен болсо ар ай сайын мен ушундай китептерди ойнотойн деп атам, конкурс уюштурупчу. Кече жакында китеп ойноттум. Аны дагы жеңүүчүсү такталып, уже алып кетет жакында. Ушундай баарыңыздарга бүгүнкү жакшы маанай каалайм. Ушул күндү жакшы, бактылуу, позитивный өткөрүңүздөр, изденүү менен өткөрүңүздөр. Эгерде бир суроо жаралган болсо, өзүңүздөрдө бир суроо болот, эмне үчүн бул ушундай, эмне үчүн бул мындай деген суроо болгон болсо, жазыңыздар дагы. Ошол нерсени издеңиздер өзүңүздөрдө. Анткени бир суроо жаралды, ошонун жообу баардыгы өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдө. Марафондун баасы канча дейт? 250 сом 28 күнгө. 28 күнгө 250 сом төлөп,
Мен WhatsApp номериме кайрылсаңыздар, же болбосо дайректке жазсаңыздар, мен сиздерге дагы кенен маалымат берем. Сиздер менен мен коштошом. Буюрса күн сайын болбосо да черезден түз эфирге чыкканга аракет кылып турам. Сурооңуздар болсо кийинки эфирге сактап коюңуздар. Саламатта калыңыздар.